Assalamu alaikum. Sizlerden gelen kezekteki 3 soruğa жооп берейин. Бутум ооруп жатат. Тизи жана анын ылдыйы сыздатып ооруп жатат. 29 жаштамын. Ооруну калтыруучу таблеткалардан бири, мисалы, Мелибекти 3 күн ичип көрүңүз. Bir күндө бир эле таблетка ичесиз, тамактан кийин албетте. Эгерде ошону менен оору калса жакшы. Ал эми калбачу болсо, 4-күнү күнү сөзсүз түрдө ревматологко же болбосо ички дегенде терапия врачка барып көрүнүп коюшуңуз керек болот. Кийинки суроо газировка ашказанды оорутабы? Эгерде сиздин ашказаныңыз табиятынан гастритиңиз жок, ообай эле жүргөн болсоңуз, бул андай деле зыян алып келбейт. Бирок сиз гастрит болгон болсоңуз мурда же ашказаныңызда жара болгон болсо, анда бул ооруну кайра козгойт. Анткени ашказандын туз кислотасын ушул газдалган суу көбөйтүп салат дагы, жабыркаган жерди кайра жабыркатат. Ошондуктан гастрит болгон болсоңуз ичпей эле койгонуңуз жакшы. Ашказанда жара бар, эмне кылсам болот? Оорунун эки учуру болот: ооруп жаткан учуру жана айыккан учуру. Эгерде мурда ушундай ашказанда жара болуп, азыр айыккан болсоңуз, эч нерсе деле кылбайсыз. Ал эми азыркы учурда ооруп жаткан болсоңуз, сөзсүз түрдө дарыланышыңыз керек болот. Анткени дарыланбасаңыз, бул мындан дагы жаманыраак абалга алып келет сиздин ушул органыңызды. Андыктан сөзсүз түрдө дарыланууга аракет кылыңыз.